Мамлекеттик органда иштегендерге дагы бир sıra кайрылып айтып кетерим. 1-январь 2026 баштап бардык жергиликтүү бийлик органдары айыл өкмөттөн баштап район, область, министрлерге чейин башка мамлекеттик органдардын бардыгы коррупциялык элементтерге каршы текшерүүлөр жүргүзүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 1-январь 2026 баштап ар бир айыл өкмөттө ушул жумушту тездетесиңер. Ушул боюнча чараларды колдоносуңар. Ким мамлекетке зыян келтирсе, ким мамлекеттин бюджетинин эффективдүү пайдалана албаса, же болбосо мамлекеттик мал-мүлктү талап тоной турган болсо, ал жоопко тартылат. Кечээки урматтуу президентибиздин курултайда сүйлөгөн сөзүн уктуңар, Уктуңарбы? Эмне деп айтты? Камаласыңар деди. Ким туура эмес иштесе камаласыңар деди. Ошондуктан дагы бир жолу жарыя иретинде бүт мамлекеттик органдарды иштеген кызматкерлерге айтып коеюн. Бул бир эле тармак эмес, бардык тармакка тиешелүү. Кимде ким мамлекеттен уурдабай, мамлекетке эффективдүү жардам бере албай, же мамлекеттин мал-мүлкүн талап тоной турган болсо, азыртадан жумуштан чыккыла. Жумуштан чыгып, бала чакаңарды спокойно өзүнүн иретинде жакшына калып баккыла. Бала чакаңардын, тууган уругуңардын, үй бүлөңөрдүн убалына калбагыла. Себеби талап өтө каттуу болот. Талап каттуу болот. Биз ушул боюнча урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасын так өз убагында жана мыйзамдын чегинде аткарабыз. Ошол эле мезгилде мен ошол укук коргоо органдарына, коопсуздук органдарына, сот, прокуратура органдарына дагы бир жолу кайрылып айтып кетемин. Коррупциялык элементтерге байланыштуу болгон ар бир ишти кылдат текшерип карап чыгыш керек. Эч бир адамдын абийирине, анын укугуна доо кетпеш керек. Бир дагы иш